Өткөн өмүр качкан куш кайрылып кетпейт чакырса дегендей, учурда өлкөбүздүн жарандарынын 65 жаштан өйдөгүлөрү статистикалык маалыматына көңүл бурсак 5%дан ашып кеткен. Бириккен Улуттар уюмунун ченемдерине таянсак, өлкөнүн карларынын саны 7%дан ашса, ал калк кары болуп саналарынын далили экен. Алардын ден соолугу начарлап, өлүмгө дуушар болгондордун саны калк арасындагы жалпы көрсөткүчтүн 30%-ын түзөт. Социалдык маселебиздин чечилбей атканы биринчи орунда турат да өлкөдө. Карларыбыздын жашоосу кандай? Жалгыз кароосуз калып, жалгыздыктын шоорун тарткандардын көйгөйүн ким чечет? Карлардын жашоосуна арналып, мыйзамда жазылган, мыйзамда бекитилген сый жана гумандык мамиле кандайча ишке ашып жатканын билип көрөлү деп биз даректүү иликтөөгө чыктык. Арбаңыздар. Дагы эле статистикага кайрылсак, республикада 65 жаштан өйдө катталган карлардын 80%-ы Бишкек шаарында жашайт экен. Бул геронтология маселесинде ошол Бишкек шаарында эле бар экен. Бишкек шаарында эми бул аягына жеткире элек экен, бирок ошол эле маселе канчалык адамдарды жыргатат. Дүйнөлүк практикага абай салсак, дүйнө жүзүндө эл аралык Мадрид планынын карлардын көйгөйүн камтыган сунуштарына жараша иш алынып барарынан кабар алса болот. 2019 жылында кол коюлган өкмөттүн токтомуна кайрылсак, анда ар бир жарым жылда бир жолу социалдык өнүктүрүү министрлигинин иш-чаралардын аткарылуусу боюнча отчету белгиленген. Бирок отчет эмес, министрликтин сайтынан аймактык өкүлчүлүктөрүнүн дарегин таппаган жарандардын кулагына алтын сырга. Тарых изине жол салган өткөн 2024 жылынын декабрь айында Жогорку кеңеш Равшанбек Сабировду социалдык камсыздоо министри кызматына жактырды деген кабарды Кыргызстан пенсионерлер уюмунун жетекчилик жамааты зор ишеним менен кабыл алып, андан көп өтпөй эле министрдин кабыл алуусунда болушкан. Жаңылыктын артыкчылыгы, аталган министр 2011-12 жылдарда ушул эле тармакты жетектеп кеткен. Пенсионерлер уюмунун өкүлдөрү бул жолугушууда проекттик сунуштарды талкууга чыгарышты. Анткени социалдык министрликке жоопкерчилик артылган геронтология кызматынан буга чейин дайындуу маалымат болгон эмес. Министр Сабировду геронтология маселеси абдан кызыктырганын, министрдин жакын арада Бишкек мэриясынын патронажы менен каржыланып, карлардын маанайын көтөргөн жайга барууга ынтызарлыгы келген ардагерлердин маанайына таасирин тийгизди. Жерине барып да бир көрсөк да болот экен, көрүп туруп бир изучать этелик. Министр Сабиров көп күттүрбөй тиешелүү кызматтын өкүлдөрүнүн коштоосунда кечээ февраль айынын 11-inde Бишкек шаарынын ардагер геронтология борборуна келип, мекеменин чарк чамасы менен жакындан таанышты. Жеке пикирим эч кандай претензия болчу эмес. Эч кандай мындай күнөө кое албайм да булардын иштегенине, тамак ашына дооматыбыз жок. Абдан сонун. Биз ошол пенсиялерге, каржыларга Кыргызстандын бардык областтарында ушундай болсун дейсиңерби, туурабы? Анан эми ушундай болсо болот. Бул жерге биринчи жолу келатам да. Только иштеген иши боюнча буга эчким жетпейт. Айлыктары кандай болду экен деп, эгер азыраак болсо кошуп койсоңуз. Абдан ынтымактуу коллектив жумуна кимге жараша болот? Жетекчиге жараша болот. Например, в Астане мен барып келдим, Астанада окумуш Назарбаев. Алар сразу нема айтты, мы 5-10 жыл жактабыз. А биз мулатын хотя бы 3-4 жылга. Пока. Кудай өзү өмүр берсин. Сиздерге Аллах Таала узун өмүр берсин, бактылуу жашоо берсин. Сиздер ушундай чогулушуп, уюшуп, бул жерде биргеликте мындай жакшы маанайда сиздерге мына врачтардын абдан жакшы айтып атат. Өзгөчө айтсам, питание. Медсестра, врачтар обслуживательственно очень вежливый, хороший, жакшы аябай. Ардагер геронтологиялык борбору Карлар үйү макамында 1994 жылы түзүлүп, 2015 жылы Бишкек шаарынын геронтология борбору болуп аталган. Учурда бул социалдык медициналык борбордо айына борбор калаада каттоосу бар гана 80 улгайган адам эс алып дарыланып чыгат. Турман Майтиков ардагер геронтологиялык борборунун директору. Турман Керимович бул мекемени жетектегенине 5 жылдын жүзү болот. Союз учурунда медициналык билим
алып көптөгөн саламаттык сактоо жайларында жетекчилик кызматтар кылып келген. Карыган адамдардын көптөн күткөн тилегин бакубат жашоо болгон аракетин ишке ашырууну максат кылып иштеп келет. Шарттар бардыгы жакшы экен, тамагы жакшы экен. Бул жерде мына врач менен де сүйлөшүп атабыз. Бул даректи Бишкек шаарынын улгайып социалдык коргоо мекемелеринин көзөмөлүнө алынган гана улгайган адамдардын контингенти билет. Даректүү камсыздоонун шартына ылайык бул жерге келгендердин муктаждыгы алардын геолокациясына байланыштуу. Негизги талап жолдомо алуучу Бишкектин катталган жашоочусу болушу керек. Батыш өлкөлөрүндө улгайган адамдардын жашоосуна комфорт түзүүчү пансиондор уюштурулганынан министр Сабировдун кабары калың. Ал эми Кыргызстан пенсионерлери уюмунун башчыларын түйшөлткөн көйгөй эмне үчүн өлкөдө улгайгандар үчүн атайын медициналык багытта ооруканалар түзүлбөйт. Көптөгөн маалымат айдыңында жаңы медициналык борборлор салынып ишке киргизилгендигинен кабар алышат республиканын жарандары. Бирок улгайгандардын чарк чамасын, ден соолугун көзөмөлдөй турган даректүү медицина борборлорунун керектигин, улгайгандарга дүйнөлүк стандартта кабыл алынган шарт түзүүгө болгон чакырыктарын министрдин бүгүнкү чын дилинен кабыл алуусу улгайган жарандардын жашоосуна олуттуу өзгөрүү киргизээринин ишеними. Биздин карыяларыбызга мындай бактылуу карылык деген бир программаны иштеп чыгып, ошонун негизинде мүмкүн биз ошол республиканын бардык региондоруна жайылтыралы деген ойлорубуз бар. Ушундай борборлорду. Ардагер геронтологиялык борбору Бишкек шаарынын юрисдикциясында каттоодо. Азырынча жалгыз улгайгандардын убактылуу жашоосуна арналган социалдык медициналык мекеме болуп саналат. Бишкек мэриясы тарабынан абдан жакшы геронтология центри бул жерге коюлган экен. Мына врачыңыздар да абдан мындай компетенттүү, өзгөчө мындай руководитель катарындагы мындай интеллигентный, мындай грамотный, порядочный жигит экен. Ушул центрди мындай жакшы коюп коюптур. Кудай буйрса мындай анча-мынча мындай стандарттарга туура келе тургандай кылып. Азыр эле айтып атат, мына башка мамлекеттердин практикасын алып көрө турган болсок, мына Казакстандыкы абдан жакшы экен дейт. Тажикстандыкы жакшы экен деп атат. Кудай буйрса аларды да биз көрүп, чогуу биргеликте мындай келечекте иш алып барабыз деген ойлор болуп жатат. Ал эми геронтология борборунун директору Турман Майтиковдун максатындагы борборубуздун улгайган жарандарына өзүн ыңгайлуу, коопсуз жана татыктуу сезүүгө жардам берүү үчүн натыйжалуу колдоо жана кам көрүү тутумдарын түзүү аракеттерин ишке ашыруу пландары бүгүнкү таанышуу макамында мекемени суктануу менен кыдырып чыккан мартабалуу коноктун чын жүрөктөн жаралган колдоосуна татыганын жашырып болбойт. Эми кезек биздин маектешибизде. Геронтология деген түшүнүктү 1903-жылы орус дарыгери Илья Мечников алгачкылардан болуп айтып чыккан. Геронтология карылардын абалын изилдеген илим деп таанылган. Бул мекеме 1994-жылы Бишкекте алгач карылар үйү деген атта катталган. Кийин кошуна Казакстанда республикалык макамда геронтологиялык борбор ачылганда 2014-жылы Бишкектеги карылар үйү геронтология борбору болуп статусун өзгөрткөн. 10 жыл мурун бул жайга айласы жок кайрылгандарды карап кам көрүү үчүн бир эле врач болсо, учурда медициналык диагностикалык бөлүмдө бүт дартка даба болчу дарыгерлер эс алуучуларды кабыл алышат. Шарты да санатордук типке жакындап көрсөткөн процедураларынын сапаты жакшы жагына өзгөргөн. Борбордун директору Турман Майтиковду кошуна өлкөдөгү кесиптеш коллегалары тажрыйба алмашууга чакырып турушат. Албетте, Казакстандын борборунун көркүн ачкан геронтология борборунда кошуна өлкөбүздүн миңдеген улгайган жарандарынын медициналык жардамды мамлекеттин дасмиясынан каралгандай дөөлөттүү жашоо шартында кабыл алышат. Жаңы имараттарды бул жакта курайын деген пландары бар экен. Муну кеңейтирели деген пландары бар экен. Кудай буйрса мамлекет башчыга жеткизип, ушул маселелер боюнча дагы биз мындай талкуулап, эгерде келечекте ушул региондорго жайылтып ала турган болсок, бул биздин бир чоң жетишкендик болот деген ойду айтмакчымын. Ал эми ардагер геронтологиялык борборунда улгайган адамдар кандай камкордукка ээ экенин айта кетели. Эң улуттуусу келгендер медициналык кароодон өтүп, заманбап эс алуу бөлмөлөрүнө жайгаштырылышат. 3 маал акысыз тамактандыруудан кийин бильярд, шахмат ойноп, дене тарбия тренажерлору орнотулган бөлмөлөрдө машыктыруу ыкмаларына врачтын көзөмөлүндө үйрөнүшөт.
Мен биринчи жолу келатам бул жерге. Ачык айтышым керек. Ошол эле мезгилде азыр бул жерде келип, мына шарттарды көрүп, ошол эле мезгилде биздин карыяларыбыз, аксакалдарыбыз менен, эжекелерибиз менен мындай баарлашып, бул жерде булардын өзгөчө бир маанайын көрүп, абдан мындай кубанычтамын да. Эмнеге дегенде биздин Бишкек мэрия тарабынан абдан жакшы мындай стандарттарга мындай жакындаштырылган жакшынакай мындай геронтология борборун ачып коюштур бүгүнкү күндө. Бул геронтологиялык борбордо бардык шарттары бар экен. Бул жерде врачтар иштейт экен, өзгөчө мындай жанагы стандарттар менен кызмат көрсөтүлөт экен. Бул жерде ден соолуктарын карашып, 24 күндүн ичинде өздөрүнүн жана спорт менен шугулданышып, ошол эле мезгилде бири-бири менен баарлашып, бул жерде сейилдешип, ошол эле мезгилде бул жерде мына баардыгы мындай жакшы айтып атышат. Бул жердин жетекчилигине дагы чоң ыраазычылык билдирип атышат. Бул борбордун босогосун аттап, мамлекеттин камкордугуна ыраазы адамдардын саны азырынча өтө аз. Өлкөгө чын жүрөктөн чыккан сүйүүсүн арнап, баатырдык менен өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салымын кошкон адамдар ардагер наамына татыйт. Мамлекетте улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш-чаралардын планы бекитилген. Бул планды ишке ашыруу максатында каарыларга социалдык тейлөөнүн критерийлерин иштеп чыгуу, жергиликтүү деңгээлде реабилитациялык борборлорун ачуу пландалган. Ошондой пландын ишке кирүүсүнө учурда салым кошуу процесси социалдык тармакты жетектөөгө министр Сабировдун келгени долбоордук сунуштамалар мамлекеттин колдоосуна буйдалбай жетерине ишеним арттырат. Атайы келип бул жерди көргөнүмдүн себеби мен ойлоп атам, мындай геронтологиялык борборлорду мамлекет жетекчилигине жеткирип, Кудай буйруса ошол 7 дубанда, Кыргызстандын 7 дубанына ушундай геронтологиялык борборлорду бактылуу карылык деген бир мамлекеттик программанын алкагында ишке ашырышыбыз керек деген ойлорду, ушундай ойлор келип жатат да азырча. Кудай буйруса бул маселелерде мына мисалы үчүн бул жерде биздин урматтаган, сыйлаган аксакалдарыбыз мына Эсенкул Байдалиевич мына сиздер менен биргеликте Кудай буйруса ушул программаларды ишке ашырабызбы деген ойдо турам. Мен чынында эле мына келип көрүп, мына аксакалдарды көрүп, апаларды көрүп, өзүм атамды, өзүмдүн апамды көргөндө эле болдум азыр. Ошондуктан карысы бардын, ырысы бар деп коет. Келечекте мен ойлойм ушул баардыгыбыз эле айтсам бара жерибиз ошол карылык. Ошондуктан Кудай буйруса ошол Аллах Таала ар бирибизге 70, 80, 90 жаштарды насип эткен болсун. Мен ойлойм ушул жерде түрлүү кружокторду өткөрүшөт экен. Мына бильярдтарды коюштур, шахмат, шашки кружоктору бар экен. Биз бул маселени Кудай буйруса мамлекеттик деңгээлде чечишибиз керек. Бул боюнча сунуштарды биз беребиз, стандарттарды иштеп чыгабыз. Кудай буйруса жоболоруна дагы өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттин жетекчилигине жеткирип, Кудай буйруса ошо мен ойлонуп атам, ушул мамлекеттик программанын намы ушул бактылуу карылык деген ушундай бир программа менен чыгышыбыз керек деген ойду айтып кетмекчимин. Мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук каарылардын коомдук жашоого, аларды социалдык жактан интеграциялоого, активдүү жана сапаттуу жашоо образына тартууга өбөлгө түзүп, өкмөт кепилдеген социалдык коргоону камсыз кылуу максатында өнүгүүсү шарт дейт Равшан Азатович. Дүйнөлүк стандартка туура келген 1000 орундуу реабилитациялык центрлерди ачкан жатабыз. Ошо реабилитацион центрдин жанында ошо геронтологияны да ачып койсок болот да. Муну атасам мындай камтып кетсек деле болот да, ушундай эле чыпыш. Мындай камкордукка учурда бүт улгайгандар муктаж. Атайын репортаж программасынын өткөн санында бир суроо койдук эле. Эмне үчүн социалдык тармакты өнүктүрүүгө багытталган мыйзамдын алкагында ушундай борборду республикалык статусу бар министрликтер түзүп ишти оңдоп кете албайт деп. Көктөн издегенибизди жерден тапкандай биз дагы өз ишибиздин майнаптуулугуна ыраазыбыз. Бүгүнкү репортажыбыздын аягында токтолчу корутунду. Өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт дейт эмеспи элибизде. Эмгектин куну анын социалдык коомдук маңызында. Биздин бүгүнкү каармандарыбыздын эмгектин маңыздуулугун, социалдык баалуулугун ачуунун жолундагы идеяларынын коомдо түзүлүп, калыптанып жаткан моралдык өнүгүш даражасы деп кабыл алынуусуна түзүлгөн шарт деген ойдун жетегинде ишибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө.